Ички сын курамы үн. Ички сындын бирөө үндөн көрүнгөн. Сынчылар адамдын сүйлөө үнүнөн чыгарган доошунан эс акылын, дилин сынга толтурган. Адамдын доошу туаса үн мүчөлөрүнүн жетилүү жагдайына жараша ар түрдүү болгону менен коомдук байланышта ал тургай үй-бүлөдө кандай үн менен сүйлөө, кандай үн чыгаруу адамдардын ички сынына байланыштырып сынга толтурган. Сынчылар карга каркылдап каз болбос, катын шыңкылдап кыз болбос деген сыяктуу сынды чыгарып, адамдар өз ылайыгындагы үндү калыптандыруу сын чени кылган. Кадыресе эркек ургачылардын үнү да өз жынысына жараша болууну, эркек үндү аялдын уяты жок, катын үндү эркектин кубаты жок деп аны ички сын өлчөмүнө койгон. Ал ажылдак, каркылдак, чайылдак, күркүлдөк, чыңылдак, кыркы, кеңки үндөрдү сынга толбогон үн катары эсептеген. Сынчылар коңур, шаңкы үндү үн толумдугу катары жактаган. Улууга кандай үн менен сүйлөө, коомдук соорунда үндү, доошту кандай алып жүрүү, кандай таризде сүйлөөнүн ченин, чоң дарыянын акканы жай, нускалуу адамдын сүйлөгөнү жай деп сүйлөө сынын адамдын көзүнчө чаңкылдап, бакылдап сүйлөбөө тартибин сынчылык кас каркылдайт саз жерде, эр баркылдайт тар жерде деп көрсөткөн. Бөтөнчө кыздардын доошун ого бетерчен деп, кыздар чакырганда ю деп, ичке үн сулуу я деп, даркы үн чыгарбоо сыяктуу үндү сынчылык таразасы менен өлчөө салты калыптанган. Сынчылар үндөн адамдын кыял мүнөзүн көргөн. Ошондон улам шумкарды жүнүнөн тааны, жакшыны үнүнөн тааны деген тыянакты макалга айланткан. Кайсы бир акылман айтат, адамдардын жакын эле олтуруп бакырышканы алардын дилинин ырахаттап кеткенинен болот эмиш. Кармыштегин Макелек Өмүрбай уулу. Кыргыз сынчылык жана көчөт маданияты.